Тажы вирусына байланыштуу катталган материалдар УКМКда тергелүүдө. Башкы прокурор тармактык комитетке отчет берди. Иш козголуп бүгүн үй камагында азыр аудит дайындалып тергөө амалдары жүрүүдө. Бул Чолпонбаевго байланыштуу билесиздер. Манас аэропорту Татарстандык компаниянын колуна өтөбү? Чуу жараткан макала. Же болбосо ошол Татарстан компаниясы сатып алат экен деп жазылып аткан нерселердин баары бул жалган да. Токтогул суу сактагычынан табылган 2 тоннадай табылга. Өлкөнүн башкы суу кампасындагы абал. Көз жоосун алган кооз картиналар, улам куулуп турган жандуу сүрөттөр Бишкекте өзгөчө көргөзмө ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бишкекте коргошундун тундурмасына ууланды деген божомол менен бир адам улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылды. Бишкек шаардык медициналык тез жардам борбору бейтап 63 жаштагы эркек экенин билдирди. Ал коргошундун тундурмасын ичкен. Ошондой эле дагы бир адам коргошунга ууланып ооруканага түшкөндөгү кабарланууда. Алдын ала маалымат боюнча экөө тең ысык көл тамырынын кайнатмасын өз алдынча ичишкен. Өлкө аймагында мефедрон аталышындагы синтетикалык дары-дармектерди чыгаруу боюнча турукташкан банги тобунун иши аныкталып, ага бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Билдирүүдө маалымдалгандай, дары-дармектерди үзгүлтүксүз өндүрүү үчүн бардык талаптарга жооп берген дары лабораториясынын иштөөсүн уюштуруу менен жаштардын арасында синтетикалык дары-дармектерди сатуу каналы түзүлгөн. Ал 16 апрелде синтетикалык банги заттарды өндүрүү ишинин жана аларды өзгөчө ири масштабта сатуу аракеттеринин негизинде аныкталган. 18 апрелде Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен кармалган адам номер 1 тергөө жайына 2 айга камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы тандалган. Учурда тергөө иши жүрүп жатат. Милиция Кыргызстандын түштүгүндө бизнесмендерди өз көзөмөлүнө алууга аракет жасаган топ бар экенин кабарлады. Маалыматка караганда, кылмыштуу топ акча берүүдөн баш тарткан ишкерлерди эл жок жерге алып барып сабап коркутуп турушкан. Алсак, апрель айынын башында Жалал Абадта 3 киши 29 жаштагы ишкерди күчкө салып, унаа менен алып кетишкен. Аны ээн жерге алып барып акча талап сабашкан. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси бейбаштык менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 16 апрель күнү Жалал Абадтан 29 жаштагы шектүүлөрдүн бири кармалган. Ал кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Милиция учурда анын шериктерин издеп жатат. Башкы прокурор Курманкул Зулушев аябай коррупциялашкан 5 министрликти атады. Алар мамлекеттик каттоо кызматы, транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги, ички иштер министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, ошондой эле саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрликтери. Аталган мекемелерде бир жыл ичинде жемкорлукка байланыштуу 42 факт катталган. Зулушев жогорку кеңештин тармактык комитетинде булар эле эмес, азыр бардык мамлекеттик органдар коррупциянын сазына батканын айтты. Кененирээк кезектеги сюжетте. Сандан сапатка өтүү зарыл. Себеби мурдатан келе жаткан статистикалык көрсөткүчтөрдүн жыл сайын санын көбөйтүү талабы сапаттуу прокурордук көзөмөлдү жүргүзүүгө алып келген жок. Ошондуктан башкы прокуратура жасаган иштеринин көрсөткүчтөрүн былтыркыга салыштырган жок. Себеби прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү көрсөткүчтөргө өзгөчө маани бербестен сапаттуу жана чечкиндүү ишмердүүлүккө багыт алуу керек. Анын ичинде ар бир жаран укугун коргоо, мамлекеттин кызыкчылыктарын мыйзамдын негизинде жүзөгө ашырууга жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө багытталып, коомчулуктун ишеничине ээ болуусу кажет. Эң туура кылдыңыз, салыштырмалуу аналитика болбош керек. Сиздин инициативаңызды укук коргоо органдарынын баары турмушун ашырат го деп атам да. Бул кылмыш иши, бул адам баласынын трагедиясы. Өзүм башыман өткөзгөм. Жанагындай саясий буйрутма менен жазалган иштер болсо, ал элдин трагедиясына кийин айланып кетип атат да. Ошондуктан калгандарыңыздар дагы былтыр
1200 кылмыш ишин козгогонбуз. Ага караганда быйыл 1,5 ише козголдук. Акчаны көбүрөөк бергиле дегениңиздерди токтотушуңуздар керек да. Канчалык аз болсо, ошончолук жакшы болот. Башкы прокуратура пандемия малында жарандардын саламаттыгын сактоо, калктын медициналык каражаттар менен камсыздоо, дарыгерлердин кызыкчылыгын коргоодо иш алып барды. Бул жаатта жумшалган каражаттардын максатка ылайыктуулугуна көзөмөл жүргүздү. Пандемия малында калктын саламаттыгынан өмүрүнөн акча тапкан учурлар болду. Ушул фамилияларını айтпасак дагы ошолордон канча адамга иш козголду, азыр кайсы стадияда турат ошого маалымат берип койсоңуз. Мен мындай мисал катары айтып кетейин. Россиядагы Кыргызстандын элчиси Аликбек Жекшенкуловдун маалыматы бар. Бул интернетте да жүрөт. Россия тарап бизге 200 000 дана ПЦР тесттерин берген да бекерге. Бирок ал Кыргызстанга келгенде 1,5 миң сомдон сатылды. Курманкул Зулушев белгилегендей, прокуратура органдары тарабынан тажы вирусуна байланыштуу былтыр 20, быйыл 4 материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Баары азыр УКМКда тергөөдө. Билдирүүлөр сайттарда да чыккан, сиз айткан колгаптар боюнча да иштерди козгогонбуз. Жанагы транспорт каражаттарын сатып алуу боюнча дагы иштер козголуп, бүгүнкү күндө тергөөсү улуттук коопсуздук кызматында. Андан сырткары мурунку саламаттык сактоо министрлиги дагы иш козголуп, бүгүн үй камагында, азыр аудит дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Бул Чолпонбаевга байланыштуу билесиздер. Келген каражаттар боюнча дагы толук бизде маалымат бар. Кайсыл аткаруу биримде кайсыл органга канча каражат бөлүндү, бүгүнкү күндө анын иштетүү кандай сарпталган боюнча да текшерип жүрүп атат. Бирок жыйынтыгы чыкканда да маалымдайбыз да. Депутаттар башкы прокурордон коррупция боюнча эң алдыңкы саптарда турган органдарды дагы сурашты. Зулушев учурда бардык мамлекеттик кызматтар жемкорлукка батып калганын белгиледи. Суроом, коррупциянын деңгээли боюнча азыркы учурда 20-жылы кайсы мамлекеттик орган чемпион болду? Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду айткысызбы? Бул талдоо боюнча мамлекеттик каттоо кызматы биринчи орунда, биринчи орунда транспорт жана жол министрлиги, ички иштер министрлиги, билим берүү министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бул мамлекеттик органдар башкаларга салыштырмалуу жарандар менен көп иштешет. Мамлекет кызматтары да көбүрөөк көрсөтүшөт. Ошондуктан ар кандай коррупциялык көрүнүштөргө мүмкүнчүлүк жаралат да. Бул эми критерий аныктаган боюнча бул так ушундай деп айтты го, критерийге кирбей алган органдар да бар. Бүгүн жашыруун эмес, азыр мамлекетте бардык органдар коррупцияга сазгап атканда. Муну эми конституция кабыл алуу менен мен ойлойм, бул аткаруу бийлиги тарабынан бул чара көрүлүп, бир оң башка бир нукка түшөт деген ойдомун. Депутаттар башкы прокуратурада ачылган ишкерлерди коргоо бөлүмүн кубатташты. Буну башкармалык кылып туруп, экотехинспекцияны жоюу керектиги белгиленди. Ошондо бизнести ыксыз текшерүү азаймак. Украинанын жакшы тажрыйбасы болуп атат. Акыркы 1 жылдан бери Главное управление по закрытию уголовных дел деген ачылды да, Генеральная прокуратурада Украинада. Главное управление по закрытию уголовных дел дейт. Ушуну бир эсиңизге салып коеюн дедим элем. Ошондой бир управление ачып, кыргыздарды кыргыздын жеринде коргулбай, барын камай бербей, андан көрө иштегенге шарт түзүп берип, ал үй бүлөсүн бакса жакшы болот эле. Ушундай сунуштарды сизге берем. Курманкул Зулушев кодекстерди өзгөртүү менен талаптар, принциптер калыбына келерин белгиледи. Жаңы кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилсе, тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк жоюлат. Азыр кылмышка шектүү өзү жазадан кутулуш үчүн күнөөсүз, балким ал ишти жасабаган адамдарга каршы көрсөтмө берип жатат. Муну менен тергөө оңой жүрүп, тергөөчү изденбей калды. Буюрса мына референдум өттү, конституция кабыл алынды. Biz tергөөнү батыраак ордуна коюп, жана кодекстерди, тиешелүү мыйзамдарды сиздер аркылуу өзгөртүүлөрдү киргизип алсак, бул дагы жана коррупция менен күрөшүүгө чоң жол ачат эле. Анткени кылмыш иштер боюнча өзүңүз билесиз, айдап, жылдап жаткан фактылар бар. Ошолорду бүт иретке келтирип алат элек. Суроо жооп форматында өткөн жыйындын соңунда тийиштүү комитеттер башкы прокуратуранын отчетун кабыл алып беришти. Федерациясынын аймагында 1012. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Ньюс.
Манас аэропорту 25 жылга Татарстандын Ядран компаниясынын башкаруусуна берилиши мүмкүн деген кабар желдей тарап, көпчүлүктүн нараазычылыгын жаратты. Аба майдандын жетекчилиги бул маалыматты төгүндөп, бирок татарстандык инвесторлор менен жолугушуу болгонун тастыктады. Кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшилен кызынын материалында. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын бири кечээ Манас эл аралык аэропорту Татарстандык компаниянын колуна өтөт деген тариздеген макала жазды. Анда аба майдандын капиталы 10 000 рубльды түзгөн Ядран компаниясынын башкаруусунда дээрлик 25 жыл калаары айтылган. Бирок бул маалыматты Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги четке какты. Аба майдандын башкы директору Татарстандык инвестор менен жолугушуу болгондугун тастыктап, бирок Манасты башкарууну аларга берүү жөнүндө сөз болбогонун билдирди. Бизге канчалык көлөмдө инвестиция кыла алат, жана ошол инвестициясын кайсы учурда актап ала алат деген эле сөз болду. Башка тышкы башкарууга берип коебуз, же болбосо ошол Татарстан компаниясы сатып алат экен деп жазылып аткан нерселердин баары бул бүгүнкү жалган да. Андай эч кандай биздин оюбузда жок. Биз тескерисинче ушул аэропортту өзүбүздүн күчүбүз менен, Кыргыз мамлекетинин күчү менен жандандырып, bir жакшы bir жолго салып коебуз деген ниет менен келдик. Бул жолугушуу аба майдандын инфраструктуралык иштеринин натыйжалуулугун жогорулатуу, аэропорттун кирешүүлүгүн кеңейтүү, түз жана кайыр кирешилерди камсыздоо аракетин көрүү максатында уюштурулган. Сүйлөшүү бир эле Татарстандын Ядран компаниясы менен эмес, учурда Кытай, Түркия сыяктуу өлкөлөр менен дагы жүрүп жатыптыр. Аларга аймактардагы аэропортторго инвестиция салуу сунушу берилүүдө. Бирок авиация тармагындагы серепчилер аэропортту мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу дүйнөдөгү тажрыйбалуу компанияларга берүүнү сунушташат. Да мамлекет мүлктүн ээси боюнча калат, бирок аба майдандын ички ишине кийлигишпейт. Бул тажрыйбаны азыркы тапта бир катар өлкөлөр колдонуп келет. Мындай кадам бир гана мамлекетке каражат алып келбестен, өлкөгө келген туристтердин агымын дагы көбөйтмөк. Маанилүү нерсе, мамлекет мурункудай эле киреше таба берет, бирок башкарууга кийлигишпейт. Ушундай операторлор келген өлкөлөрдө жүргүнчүнүн саны 5 жылдын ичинде 5 эсе кем дегенде өскөн. Анткени менен аэропорт жетекчилиги кирешелүү тармакты мамлекетке кызмат кылгандай деңгээлге жеткирүүгө белсенип жатат. Учурда эл аралык авиакомпаниялар менен каттамдарды көбөйтүү боюнча айрым келишимдерге кол да коюлган. Анын ичинде Европа өлкөлөрүнө түз учуу багыты дагы бар. Буюрса, бир жакынкы аралыктарда ачылып калат деген ойдобуз да. Андан тышкары венгерский компания менен сүйлөшүүлөрдү алып барып атабыз. Бул Wizz Air деген авиакомпания, булар дагы дүйнөгө белгилүү авиакомпания болуп эсептелет. Бишкек, Будапешт каттамдарын ачалык деп ошол боюнча сүйлөштүк. Эске салсак, Манас эл аралык аэропортун өкмөт тышкы башкарууга берүүгө ниеттенип жатканын буга чейин дагы кабарланган. Расмий маалыматтарга ылайык аталган аба майдандын 2019-жылдагы таза кирешеси 2 миллиард сомдун тегерегинде болгон. Ал эми пандемия маалында таза киреше 663 миллион сомду түзгөн. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, New TV. Токтогул КЭСинде суунун көлөмү кескин азайып, жергиликтүүлөр мурда суу алдында калган ар кандай тетиктерди казып алышууда. Азыркы тапта суу сактагычта суунун көлөмү 8 миллиард 632 миллион куб метрди түзөт. Энергетиктер суунун көлөмү 7 миллиардтан төмөндөп кетсе, КЭС аварияга учурап, өлкө жарыксыз калары толук мүмкүн экенин кулак кагыш кылууда. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн өкмөт кандай иштерди алып барууда жана канткенде абал нугуна түшөт. Темага Тазагүл Эмилбекова токтолот. Аябай түшүп калды. Эски мынакей Токтогулдагы фундаменттерин жоготуп, бул кимдин үйү болду экен. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азайып кеткендиктен суу астында калган үйлөрдүн пайдубалдары көрүнүп, салмагы 2 тоннадай эски техникалык тетиктер табылып, казылып алынууда. Менеттер кайтсын эми жөнүнө. Көлдүн жеги. Жергиликтүү тургундар суу тартылгандан кийин табылган табылгалардын баары жыйналып, өзүнчө музейге айлануусу керек дешүүдө. Буга чейин аталган суу сактагычта көл жегине чыгып калган адам сөөктөрү чогултулуп, жерге берилген болчу. Улам кече мурда күнү кече аба ырайын карап,
ошол гидрометтен. Бүгүн күн ачыкта бердик. Соңку вактарда өлкөнүн башкы суу кампасында суунун көлөмү кескин төмөндөп кеткени байкалууда. Ардагер энергетик Турдакун Сапарбаев бул көрүнүш өтө кооптуу экендигин айтып, тез арада абал жөнгө салынбаса, келечекте электр энергиясына болгон тартыштык пайда болушу мүмкүн экендигин белгилейт. Айтымында Токтогул суу сактагычындагы суунун максималдуу көлөмү 19,5 миллиард куб. 17 миллиард деңгел нормалдуу деп саналат. Андан ылдыйлаганда электр кубатынын подстанцияларына күч келип, жарык өчүп калышы ыктымал. Техниканын жетишкендиги азыркы замандын баардык каражаттары эсептегенге ылайыктуу да. Мисалы үчүн биздин метеорологдор эсептеп атпайбы? 1 ай мурункуну эсептеп атат, 1 жылдыкты эсептеп атат. Мына мында жаан болот, мында шамал болот, мындай болот деп. Ошону энергетиктер эсептеш керек да. Эсептеп туруп ушул акыбалды билиш керек болчу дагы, тетиске же болбосо жана башка кездерге энергияны Токтогул кези ушу акыбалга келгенде мындай кылалы дегенди уже аныктап коюш керек болчу да. Аныктай албай атпайбы? Демек, бу жерде кемчилик кимде? Кемчилик башкаруу системасында болуп атат да. Ал арада электр станциялары ачык акционердик коому суу сактагычка суунун агып келиши бир кыйла көбөйгөнүн билдирди. Азыркы тапта Токтогул кесиндеги суунун көлөмү 8 миллиард 632 миллион куб метрди түзөт. Суунун агып келиши секундасына 351 куб метр болуп, агып чыккан суунун көлөмү 259 куб метрге жетүүдө. Бул 4 күн мурункуга салыштырмалуу 36 миллион куб метрге көбүрөөк. Учурда ишкана суунун көлөмүн сактап калуу үчүн коңшу өлкөлөр менен келишим түзүп, Бишкек жэбинен электр энергиясын өндүрүүнү пландап жатыптыр. 21-жылга план Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун электр энергиясынын кубаттуулугун жана өндүрүп чыгарылган көлөмүн көбөйттүк. Ошондо бизге план 2,5 миллиард киловатт саат bir жылда өндүрүү каралып атат. Жана биз Казакстан Республикасы менен жана Өзбекстан Республикасы менен взаимообмен боюнча келишимдер түзүлгөн. Ал боюнча азыр бизге электроэнергиянын көлөмдөрүн план боюнча жеткирилип жатат. Кыргызстандын энергетикалык тармагында каатчылык биринчи жолу келип чыккан жок. Мындай көрүнүш 7-8 жылда кайталанып туруучу цикл. Кыргызстандын эмгек сиңерген энергетиги Райымбек Мамыров кырдаалдан чыгуу үчүн жаңы электр станцияларын куруу керек деп эсептейт. Ошондой эле элге электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууну да үйрөтүү зарыл. Ал жанагынтип агитация кылып азыраак пайдалангыла, тигиндей мындай деп айтыш керек, бирок ал көп эффект бербейт да. Бул жерде жасаш керек. Анан, мисалы үчүн, жыл сайын мүмкүнчүлүк пайда болуп баратат. Илгери Тажикстанда өзүнө электр энергия жетпей аткан болсо, азыр кээ бир убактарда аларда ашат. Мисалы үчүн, апрель, майда суу. Биздики эң жакшы жерибиз, Токтогул КЭСинин жакшы жери, бизде көп суу чогулат, 19 миллиардга жакын. Азыр Тажикстанда канчалык чоң болгону менен алардын суу сактагычы кичинекей. Суу сактагыч толгондон кийин суу аша баштайт. Ошондо алар уже холостой сброс деп коет, бекер эле кетиришет. Ошол маалда аларда электр энергиянын баасы арзан болот. Ошол моменттерди пайдаланыш керек. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азайып кеткендиги тууралуу Улуттук энергохолдингдин башчысы Бакыт Сыдыков февраль айында эле айтып баштаган. Ал эми өкмөт эч кандай чара көрбөсө, 2022 жылдын апрель айында суунун көлөмү 5,5 миллиардга төмөндөп кетүү коркунучу бар. Тазагүл Милбекова, Нурболсун Тургуналиев, New TV. Ковакс эл аралык программасынын алкагында Кыргызстанда 423 000 шприц жана колдонулган медициналык каражаттарды коопсуз шартта жок кылуу үчүн 3825 даана куту келди. Бул тажылуу вирус илдетине каршы эмдөө жүргүзүү алкагындагы глобалдык жардамдын биринчи партиясы экенин Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги 20 апрелде кабарлады. COVID-19 илдетине каршы вакцинаны Кыргызстанда ишке ашырууда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, ЮНИСЕФ жана башка эл аралык уюмдар өнөктөштүк кылууда. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова 79 жашка караган курагында каза болду. Бул тууралуу анын жакындары ырастады. Мария Айтматова 1942 жылы 13 июлда Чүй облусунда туулган. New TV телеканалынын жалпы жамааты маркумдун жакындарына, туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.
Акыйкатчы институтуна жыл сайын 10 миңге жакын адам кайрылат, ал эми мекеменин 115 номуру аркылуу 8 миң жаран байланышты. Өлкөнүн акыйкатчысы Токон Мамытов белгилегендей, адам укугу боюнча кайрылгандар дагы эле көп. Ошондуктан пандемия шартында бул жааттагы жаңы ыкмалар борбордо уюштурулган жыйында талкууланды. Акыйкатчы институту элге адам укугу боюнча кеңештерди берип, тыгыз байланыш түзүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасына кайрылган. Алар 5 юрист болуп берди. Анын экөө Ош облусунда, 3-өө Бишкекте кайрылгандарга кеңеш берип жатышат. Азыр 3-чү толкун, 4-чү толкуну болгон учурда да пандемиянын, бирок бүгүнкү күнү элдер түздөн түз бизге интернет аркылуу байланыша алат. Чат-бот аркылуу байланыша алат. 115 деген шыр байланыш бар, горячая линия деген ошону менен байланыша алат. Мунусу аз келсе, анда түз бизге келип, бизде баягы дежурный службалар, сотрудниктер биз иштеп атабыз, түз келип туруп юридикалык консультация болуп, өзүнүн көйгөй маселеси болуп, ошону бул маселелер бүгүнкү күнү толук кандуу иштеп атат деп айтсак болот. Бишкекте аскер кызматына жаңыдан киришкен 200дөн ашык жоокер ант берди. Эми алар 1 жыл аскердик кызматын өтөшөт. Иш-чара кайтаруу жана күзөтүү департаментинде уюштурулду. Салтанатка алардын ата-энелери, жакындары дагы чакырылган. Муну менен катар аталган жайдын 79 жылдыгына карата футбол талаасы дагы ачылды. Бул футбол талаасы биз үчүн сөзсүз керектүү нерсе, себеби бул биздин кызматкерлерибиздин рухун бекемдейт, ден соолугун бекемдейт. Аңгиме ушундай иш-чаралардын негизинде биз муундан муунга өтүүчү жакшынакай биздин салттарыбыздын сакталып калышына чоң өбөлгө түзүп жатабыз. Бишкекте жандуу өзгөчө көргөзмө ачылды. Мультимедиалык көргөзмөгө белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлду жана ал келген конокторго кыймылдап жандуу көрсөтүлүүдө. Өзгөчө көргөзмө тууралуу кабарчыбыздын материалында. Көз жоосун алган кооз картиналар, улам куулуп турган жандуу сүрөттөр. Мындай көргөзмө Кыргызстанда экинчи ирет өтүп жатат. 20-кылымдагы эмгектер келген конокторго заманбап ыкма менен тартууланууда. Мындан туура 2 жыл мурда дал ушундай эле көргөзмөнү Бишкекте биринчилерден болуп биз баштаганбыз. Быйыл дагы бул ишти уланталы деп чечтик. Дүйнөгө белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектерин коюп жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул сүрөттөр келген конокторго өзгөчө таасир калтырат жана эсинде калат деп ишенем. Биз дал ушул ыкма аркылуу жаштарга маданиятты тааныткыбыз келет. Людям в возрасте. Биздин көргөзмөдө Эдгар Дега, Клод Моне, Анри Руссо, Поль Синяк, Поль Гоген сыяктуу сүрөтчүлөрдүн эмгектери бар. Ал эми келген конокторубуздун көбүн орто муундагылар түзүп жатат. Арасында маданиятка өзгөчө караган жаштар дагы бар. Алардын бул чыгармалар тууралуу суроолору көп. Биз конокторду жөн гана киргизип койбостон ар бир картина тууралуу дагы маалымат берип жатабыз. Побольше людей, потому что... Классикалык музыка менен коштолгон жайда учурда бир катар эмгектер коюлган. Алар Клод Моне, Эдгар Дега сыяктуу белгилүү сүрөтчүлөрдүн калемине таандык. Ошол эле учурда келген конокторго кыл калем ээлери тууралуу дагы маалыматтар берилүүдө. Анткени алар тууралуу жаштар көбүн эсе биле беришпейт. Дүйнөдөгү 20дай музейдин 1000ден ашуун баалуу картинасы коюлган бул көргөзмө дээрлик 2 айга созулмакчы. Чолпон Бешилин кызы Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.